Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Алмамбет Матубраимов, мұрдағы депутат, мұрдағы бірінші вице-премьер, спикер мұрдағы. Рахмат бізге студияға келгеніңіз үшін. Мына жаңы парламент шайланды, жаңы мыйзамдар қабыл алынып, тұрақташып қалғандай болды. Қандай сіздің көзқарашыңыз? Парламент қандай иштеп атат, жогорку кеңеш? Мен ойлойт элем канткенде дагы бул келгендеги жаңы кабыл алган конституцияда кандай болгонсо дагы сөздө болгондагы демократиялык жылыштар бар деген ойдомун. Бирок баардыгын бир аракетте кылбастан бул дагы шашылыш түрдө конституция жазылып калды, көп кемчиликтер болду. Тилекке каршы азыркыга чейин конституциянын автору ким деген маселе чоң суроо менен туруп атат. Бұл жердегі мүмкіншіліктің бергені, бұл жердегі жогорку кеңешке шайланып аткан кезде биз Кыргызстандын шайлоочуларына шайлоого толук мүмкүнчүлүк бердик. Ага чейин бизде партиялык система болгон жерде сөз түрдө партиянын мүчөсү болуп киришиңиз керек болчу. Партияга өзүнчө ал жерде квотасы бар болчу, өзүнчө тизмеси бар болчу. Аз алабы, көп алабы тизменин биринчи башына тургандар, саптагылар. Кийинкилердин дагы алган добушун алып, партиялык тизме менен жогорку кеңешке келип отуруп турушкан. Бул биринчиден. Экинчиден, элибиз, шайлоочулар кимди шайлаганын билбейт болчу. Кимден барып сурар дагы билбейт болчу. Азыркы бул кирген конституцияда толугу менен элге мүмкүнчүлүк бердик. Партиялык тизмеде дагы болот. Бирок ар бир партиядагы тизмеге, ар бир кишиге, инсанга каалаган кишинин ошол тизмедеги орду эмес, биринчи, экинчи деген болбостон тизмеде болуп туруп, тартип иретинде эмес, 54-чү болуп калган киши дагы биринчи орунга чыгып депутат алышып калышы мүмкүн. Бул Кыргызстан боюнча жалпы шайлоо. Бирок ошондо дагы бизди алып келгенде жалпы шайлаганда эл добуш бергени менен ошол кайсы депутат экен, кайсы жерден канча добуш алды деген бул дагы маселе турат. Кандай кылып элге жооп бериш керек? Элдин өкүлү болуп шайлангандан кийин. Экинчи жагынан канткенде дагы биз 36 округка бир мандаттуу кылып койдук. Бир мандаттык шайлоодон дагы биз мурункуларга салыштырмалуу жеңилдеткен түрдө мүмкүнчүлүк берип койдук. Ким ошол жарышта эң көп добуш алган киши шайланат деп. Ага чейинки бизде бир мандаттуу округда сөз түрдө ошол шайлоочулардын 50%-нан аз албаганы, аз алып калса, анда сөз түрдө экинчи тур болот болчу, эң көп добуш алгандар. Бул жерде карап көрүп мен таң калганым 36 депутаттын ичинен 7 гана киши, 7 гана мандаттагылар 50%-дан ошол келген кишилерден көп алыптыр. Өзүңүздөр карасаңыздар, бул жерде карап көрсөк, ошондо 20% гана 50%-дан көп алган. Мунун эң негизги маселелерде бул жогорку кеңешке келүү. Бирок азыр канткенде дагы элдин ишенимин кайтара алган жокпуз. Эл ишенип, көбү коркунуч баягыдай эле болот. Бийлик, акчасы барлар мүмкүнчүлүк бербейт деген менен кантса дагы элдин бул шайлоого өтө жакшы көңүл бурушкан жок. Бул бизде кемчилик. Анын үстүнө тез арада болуп калды. Элге түпкүлүктүү, жеткиликтүү кылып жеткире алган жокпуз. Партиялык шайлоодо бир мандаттуу алып түшүнүктүү. А партиялык шайлоодо кандай болот? Көбүнүн кайсы тизме, канчанчы партия, канчанчы тизмедеги номер менен кетип атат деген көп башаламандык, жетишпегендиктер болуп калды. Ошондо бизде ошон үчүн мен ойлоймун, эч качан буга чейин жараксыз бюллетендер 3%га чейин болчу, азыр бунда 10%га чейин жараксыз бюллетендер чыгып калды, жалпы шайлоого катышкандардын ичинен. Ошондуктан бул жерден түшүнбөстүктөр болуп калды. Экинчиден андан тышкаркысы дагы бар. Бул жердеги көп болсо партияны гана белгилеп коюп, ошол партияда деп, анын номерин койгон жок. Партия ошол боюнча дагы канткенде дагы добушка эсептелет. Эсептелип туруп, бул жогорку кеңеш түзүлүп калды. Бирок бул конституцияда айтып келгенде канткенде айтып атышат, президенттин полномочиясы чоң болуп калды, башка деген. Бул жердеги чынын айтканда жогорку кеңеш дагы президент дагы бүткүл элдик шайлоо менен келет. Бир гана сот системасы баягындай эле көз карандысыз болуп калды. Көз карандысыздык жок, сот көз каранды дагы эле. Канткенде дагы сотторду тандоо, шайлоо, бекитүү жогорку кеңеш менен президенттин аткаруу бийлигинин колунда болуп калды. Ошондуктан бул жердеги дагы көз карандысыз сот дегенди шайлоого мүмкүнчүлүк табышыбыз керек. Мен ойлодум эле бул жердеги айтып келе аткандай бүт бардыгы айтып атат, президенттин полномочия көбөйүп кетти. Мен карап көрүп, жакшылап карап көрсөм, полномочия өзгөргөн жок. Кайра жогорку кеңештикин
абдан алардын мүмкүнчүлүктөрү көбөйдү. Мурун депутатты кандай болгондагы камап коюуга мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр депутаттардын 3/2 макулдугу менен гана камай алат. Бул биринчиден. Экинчиден, кандай себеп болбосун, кандай окуя болуп кетсин, жогорку кеңешти таркатканга эч кимдин акысы жок. Бул өтө чоң нерсе. Экинчи жагынан, бүт бардыгын президенти дагы, азыр айтып атабыз администрациянын жетекчисин дагы, кабинет министрдин төрагасын дагы жогорку кеңеш шайлайт. Соттордун жогорку кеңеш шайлайт. Сотторду тандоонун дагы жогорку кеңеш менен президент шайлайт. Ошондуктан бул жердеги жогорку кеңештин толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан жогорку кеңеш азыр президенттин кандай кылса да указы туура эмес болсо, закон ченемдиги менен алга вето коюп койууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эч кандай нерсе жок. Бирок тилекке каршы биз азыр келе аткандай баягындай эле болуп келе атабыз дагы, баягындай эле кетип бара атабыз. Ушак, бири-бирибизге карама каршылык, бир алдыга жылуу, бир ыраттуу башкаруу системага келүү, мамлекеттик кызыкчылыгын алып баруу, мамлекеттин келечектеги бар айткан азыркы 1 жылдыгы, жакынкы убакта 6 айлыгы, 1 жылдык, 2 жыл, 5 жылдыкка деген бул келечек жөнүндө кеңири ойлонуп, кантип чечебиз, кандай кылабыз деген сөз жүзүндө гана калып калып атат. Такталган жылы менен, ошол бюджеттен бекилген акчасы менен камсыздалган бир дагы чечиле турган бюджетти көрө элекмин. Биз баардыгына жүгүрүп атабыз, аракет кылабыз деп. Эч качан баардыгына жүгүрүп, бүгүн эле телегейин тегиз кылып, Кудай деле андай кыла албайт. Ошондуктан биз эмне эң маанилүү Кыргызстанга, кыргыз элине эң маанилүү ушул маселелерди орчундуу коюп, социалдык маселелерди чечсек, экономикалык социалдык маселелерди чечсек, биздин мамлекетте стабилдүүлүк болот деген. Экинчи жагынан эң кызык нерсеси булардын жогорку кеңештин азыр толук мүмкүнчүлүгү бар. Президент законду, конституцияны аткарбай койсо, булар ишеним көрсөтпөөгө толук жогорку кеңештин укугу бар. Ошол жерден карап көрсөк, биздеги кабыл алып аткан мыйзамдар иштеген жок, туруп атат. Ошондуктан өтө кыйын нерселер сакталып калды. Бирок ошол конституцияны жазып аткандар, ошол жердеги мыктымын дегендер, азыр президент тегерегинде ошолор эле. Эмнени ойлонуп жазышканын мен түшүнгөн жокмун. Же президентке дагы бир аң казып коюшканбы? Мына азыр айтканда, ошончолукпу? Азыр жазылганда ал жерде конституция жазылып калды. Россияныкындай. Же ал жерден жазып коюш керек болчу. Ушул жылды 5 жылдан кийин кирет деп. А бизде өзү чынын айтканда конституция баардыгын айкалыштырып, мыйзам ченемдиктерин 6 айдын ичинде ордуна келтирүү керек. Бизге төп келген жок бул. Көп нерселер артта калып атат. А биз конституция жазып койгондо айттык. Бул минималдык айлык, социалдык пособиялар ушул биздин мүмкүнчүлүк күнүмдүк боло турган 6,5 миң деп эсептедик. Элдин ушу жашап кетүүгө бир мүмкүнчүлүк 6,5 миң сом деп коюп койдук. Ошондон кем болбош керек деп койдук конституцияда. А биз аны президент азыр кандай кылып аткара алат? Бул тузакты салып койгондон буга жогорку кеңеш дагы жооп бериш керек. Мыйзам ченемдик кабыл алган аткарылбай калса, президент дагы жооп бериш керек. Ошондуктан бул жердеги алып келе атканда, сиз айткандай, биз кантсе дагы кичине болсо дагы алдыга жылганга аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы дагы эле баягы түшүнбөстүк, кландык система, партиянын кызыкчылыгы, колунда барлардын кызыкчылыгы мурункудай эле деп жүрүп атат десем жаңылбайм го. Акыркы күндөрдө мына курултай жөнүндөгү мыйзам комитеттен өтпөй калды, жогорку кеңештин комитетинен, бирок шайлоо учурунда убада берилген да болот курултай деп. Кандай сиздин көз карашыңыз? Мен айтканда шайлоо боюнча эмес, бул шайлоо боюнча болду. Андан кийин конституция кабыл алынган боюнча болду. Жаңы конституцияда канткенде дагы конституцияда бекилип калды. Элдик курултай деген. Ооба. Бир гана нерсе ал курултайдыкын өтө кызыкчы болуп калды. Бул кеңешүүчү, байкоочу, өкүлчүлүктүк орган деп. Ал кандайча болот? Эгер бул өзү ошол жердеги жазылган боюнча ар бир ошол конституцияда жазылган органдын же бийликтин бутагы болобу кандай десек, баардыгынын сөз түрдө полномочиясы болуш керек, жоопкерчилиги болуш керек. Баардыгынын эле бул жердеги мүмкүнчүлүгү бар, бийлик бутактарынын күчү бар, жоопкерчилик азыркыга чейин толугу менен чечилген жок. Эми биз айтып атабыз, пандемия болду, башка болду деп атабыз. Эми дүйнөгө бул келип аткан апааттар, кыйынчылыктар, азыр дүйнөдөгү согуш, ааламдашуу болуп атат. Дүйнөдө азыр болсо тирешүү болуп атат. Мурун кандай болгондо дагы бул Америка деген дүйнө жүзүн башкарып келген жандармдай киши болгон. Баардыгын баш ийдирген. Эми азыркы болсо Россия менен Кытайдын экономикасы абдан өнүктү.
айрыкча согуш аскери жактан өтө чоң жетишкендиктерге жетишти. Тирешүүгө мүмкүнчүлүгү, булардын мүмкүнчүлүгү чоң экенин көргөзүп атат дүйнө жүзүндө. Атып дагы көргөзүп атат ракеталарын. Ошондуктан бул жердеги нерселерди алып келгенде биз ушул апат болуп атат, кыйынчылык болот дегенде токтотсок жакшы болмок. Экинчиден, баардыгыбыз эле айтып атабыз, 30 жылдын ичинде эчтеке болгон жок деп. Буну айтууга болбойт, туура эмес. Бул туура эмес түшүнүк деп мен ойлойм. 30 жылдын ичинде канча дагы Кыргызстандын эли түптөлүп, куралып, оңолуп келе жатат. Бизге келгендердин баардыгы айткандай айтып атат, элибиз канча дагы турукташып, социалдык жактан көз каранды эмес, экономикалык жактан да көз каранды эмес, бир элибиздин 60% десе жаңылбаймын. 20% орточо омол төкмөлдө турат, 20% сөз түрдө бул кембагалчылык, жокчулук, же оорулуу, же көп үйлүүлүү, же жалкоо иштебей, же кокустан бир бизнесте банкрот болуп калгандар кыйналып атышы мүмкүн. Бирок ошолор дагы биз талдап көрүп, ордуна алып келсек болмок. Ошол жердеги курултай деген системаны алып келгенде, мына мен айтып кетет элем, ошол жердеги конституцияны жазган, конституциялык кеңешмеде отургандардын бардыгы президент тегерегинде отурушат. Кеңешчи, жардамчы, аппараттын жетекчиси, катчы, мурун жогорку кызматташтар деген сот системасында иштеген, бул юридикалык илимдин докторлору, академиктери, член корреспонденттери ушулар отурушат тегерегинде. Президентке сунуштаганда ушу курултай жөнүндөгү жазган маселени тактап, жакшылап жазса болмок. Канткенде дагы бул болгон өкүлчүлүктүү орган болгондон кийин сөз түрдө шайланыш керек. Бул жерде биз туура эмес кылып жазып коюп турал жердеги. Депутаттардын айтып өткөрбөй койгонда комитеттен өтүргөндөн кийин жогорку кеңештин жыйынына өтпөйт. Бул жерден чынын айтканда президентти элдин алдында кичине болсо дагы уяткарып койду десем жаңылбаймын. Тегерегиндегилер президенттин толук мүмкүнчүлүгү жетип, ушуларга ишеним көрсөтүп, жанында иштетип аткандай, булар түшүнүп, конституцияга айкалыш келе турган жакшынай мыйзам ченемдигин сунушташ керек. Президенттин ансыз дагы азыр мынау кырчаал мезгилде, өткөөл кездеги өтө андан дагы саясий опурталдуу иштер ансыз дагы көп болуп атат бизде. Чек ара маселеси, талаш тартыш, мына азыр дүйнөдөгү Россия менен Украинанын ортосундагы согуш, дүйнөлүк тартыш, ааламдашуу, дүйнөнү ким башкарат, кандай экономикалык жылыштар болот деген, азыр мындайын айтканда дүйнө жүзүнө жаңылбасам бул тамак аш боюнча дагы каатчылык келет аткандай сезилип атат. Экинчи жагынан бул финансылык, экономикалык өтө чоң инфляция болуп атат. Бар жерде айтылып атат. Ошонун кесепети бизге азыр дагы болбосо кийин келип тийип калышы мүмкүн. Бул жерден дагы өтө тактык менен мамиле кылып, президенттин ансыз дагы экономикалык өтө саясий көп ченемдиктери бар. Бул жерде алып келгенде мен атайын бул курултайды карап көрдүм. Ошо мыйзам ченемдигинде карап көргөндө бул жердегилердин баардыгын жазып келиптир эми. Бул жерде кеңешүүчү, байкоочу орган катары сунуштап койгону конституцияда ошондой жазылып калыптыр. Бизде эми чынын айтканда конституцияны толук оңдоого жогорку кеңештин акысы бар. Президент сунуштоого толук акысы бар. Азыркы жаңылган конституция боюнча оңдоого жогорку кеңештин акысы бар. Мыйзам ченемдигин көрсөтүп туруп, ордуна алып келсек жакшы болмок. Бул жердегидей сыйка жазып коюптур бул жерде. Мен ойлойт элем, бул жогорку кеңештиkin такыр башкача кылыш керек. Ар бир айыл өкмөттөрдөн келет деп коюптур. Бир айыл өкмөттө 100 000 киши бар, бир айыл өкмөттө 1000 киши бар. Бул болбойт. Өкүлчүлүктүү органдан келгенден кийин, өкүлчүлүк болуп келип аткандан кийин, делегат болуп келип атканда сөз түрдө такталган, саны менен чектелген округ менен шайланып келиш керек. Мен конституцияга сунуштаганда 15 000 кишиден келсе, Кыргызстанга ошондо бир 900-950 делегат келип, эки эле жолу келе тургандай болуш керек болду деп жазгам ал жерде. Булардын милдети бюджетти кабыл алыш керек. Бюджеттин аткарылышын отчетун алыш керек. Башка буларда сессиялык түрдө келип, башка буларда миссия болбош керек. Мына бизде айтып келатканда 30 жылдан бери айткандан кийин элдин алдында же жогорку кеңеш, же аткаруу бийлиги, же президент, же сот бийлиги бири дагы отчет бербей келе жатат. Сак болуп калды. Кантсе дагы бизде ким башкарат, ким жоопкерчилик алат? Бардыгы иштеп атат. Президент иштеп аткан кезде мактайбыз, кеткенден бардыгы жамандайбыз. Ошол эле тегерегиндегилер мурунку президенттин азыр деле ошолор үймөлөктөшүп эле ошолор бардык маселени чечип атышат. Бул жердеги бюджетти азыр айтып коюп, консолидированный бюджет деп койдум. Ансыз деле бул өзү чынын айтканда келип аткан кредиттер, гранттын бардыгы баары биз бюджетке кошуп сарптайбыз.
Ошону кошуп кой дагы бизди азыр 400 миллиардга чыгарабыз деп сөздөр болуп атат. Бирок алар келген кредитти төлөшүбүз керек да. Аны дагы эсептешибиз керек. Ошондуктан биздерди бул жерден бүт барын айтканда сөз түрдө бериле турган корголгон статьяларды аткарып атабыз дагы, корголгон статьялар Конституциядан чыгып калат. Бюджетти кабыл алабыз, элдин көзүнчө мактанабыз, укмуш бюджет түздүк дейбиз. Бюджетти отчетун кабыл алардын алдында өзгөртүүнү киргизип коебуз дагы, бюджет аткарылды деген бойдон отуруп калып атабыз. Ошондуктан бул эриш аркак, бирин колдоо болуп туруп, аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы жакшы маани болбой атат. Бул жерде келишип, талашып, тартышып, керек болсо мушташканга чейин, ач калып, кеч калып, күн түн болсо дагы чындыкты чыгарып, чыркыраган чындыкты элге айтышыбыз керек. Быйыл биздин бюджет ушундай, мындан ашык тыйын бере албайбыз. Мүмкүнчүлүк быйылкы жылы ушундай, кийинки жылы мындай деп туруп, 5 жылдык дагы жок дегендеги перспективаны айтып койсок, элге кичине жетет эле. Биз баардыгын эле айтып атабыз. Кимге айтса эле биз аткарабыз, биз чечимди кабыл алабыз дейт жогорку кеңеш. Жогорку чечимди кабыл алдык, аткаруу бийлиги аткарбайт дейт. Аткаруу бийлиги айтат, мүмкүнчүлүк жок. Эгер чечилбей, аткарылбай турган мыйзам ченемди алган эмне кереги бар? Кереги жок андайды кабыл алып да кереги жок. Бизде мыкты закондорду кабыл алып койдук. Айтып атышат, биз жылына 200 закон кабыл алдык дейт. Бул жалган нерсе. 1-2 мыкты закон кабыл алынат дүйнө жүзүндө, калганы толуктоолор, өзгөртүүлөр гана киргизилип турат мыйзам ченемдүүлүгүнө. Эгер бизде күнүгө эле 200 закон ала берсек, анда дүйнө жүзүндө укмуш закондор чыгып кетпейби? Ошол жерден уялбастан, айтпастан муну туура түшүндүрүш керек. Биз айтыш керек. Мына быйылкы жылы биз бир 50 законду топ тамырынан бери өзгөртүп, оңдоп чыгып, элдин айткан талабы боюнча сунуштадык. Колдон келишинче өзгөртүп актадык. Десек, бул жакшы ченемдик. Же болбосо жаңы мыйзам ченемдиги мындайды кабыл алдык десек. Ошон үчүн жанагы бул жерде айтып аткан, бул жерге айтканда сөз түрдө делегаттар шайланып келиш керек. Бул мыйзамды жазганда курултайдын делегаттары дагы сөз түрдө эл өкүлчүлүгү болгондон кийин шайланып келиш керек. Бул жерде жазылып турат, өкүлчүлүктүү орган деп турат. Мына мен атайын, элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын дейбиз. Өкүлчүлүк болгондон өкүл сөз түрдө шайланып келиш керек. Мына эгер айтып келсек, Кыргызстандын көчмөн демократиясында абдан мыкты шайлоо жүргөн. Ошол жерде курултайлар болгон. Ал жерде ар бүт түтүндөн, 100 түтүндөн бирден делегат келет деген. Ошол жердеги кээ бир үй-бүлөдө эркеги жок болсо дагы, бизде теңдик болгон. Аял киши болсо дагы ошого мүмкүнчүлүк берген, 100 түтүндөн бирөө болуп туруп, шайланып келген. Ошол биздин көчмөн демократиядагы абдан жакшы нерсени алып келебиз деп, бирок тилекке каршы андай кыла албай атабыз. Азыр дагы эле мындай болуп атат да, жогорку кеңеш келген партиядай, же болбосо күчтүү киши өзүнүн районуна барып, акчасы бар туугандары күчтүү киши шайланып келип атат. Ошол жерди коргоп атат. Кыргызстандын келечеги, жалпы мамлекеттин өнүгүү системасы сыртта калып атат. Ошондуктан бул жердегинин баардыгын алып келгенде аракет кылып партиялар алып келиш керек. Ошон үчүн мен мына элчиликтүү өкүлдүн алдында айтып коеюн дедим эле. Жогорку кеңештегилер абдан сүйлөшүп, мыйзамды өткөрбөй атканда биз 1000 кишилер менен 100 000 кишилер менен шайланып келгенбиз деп атат. Мен бир эле нерсени карап чыктым бул жерде атайын. Карап чыкканда, мына бу 36 депутаттын ичинен бир мандатын 7 гана киши 50%дан аша калыптыр. Добушту. Катышкандардын ичинен. Эгер биз партиялардын баарды кыйкырып атат, мен атайын карап чыктым. Эгер бизде 3 миллион 700 000 шайлоочу болсо, ошолордун ичинен жалпысын алып келсек, эми катышпай калды ар кандай себептер менен, чет мамлекетте жүрөт. Мына жалпы сандан алып келгенде эң мыкты партия деген 6% алыптыр. 6%га жакын. Эң начары 2% алыптыр. Ошондуктан бул жердеги нерселерди дагы карап көргөндө кыйкырбастан, элди тандап, шайлоо системасын дагы бир жерден карап чыкканга толук мүмкүнчүлүк болот. Көп жердегилердин эмне үчүн бул шайлоо системасына катышпай аткандар алдын эле айтат. Бул партия өтөт, акчасы бар. Бул бир мандаттуудан акчасы бар, туугандары күчтүү, бул өтүп кетет деп барбай да коюп атат, кайдыгерлик кылып атат, экинчи жагынан катышпай да коюп атат. Ошондуктан шайлоо мүмкүнчүлүгүн кагаз жүзүндө түздүк, жаңы конституцияда бул дагы жакшы жетишкендик. Бирок ошону дагы алдыга алып кетишибиз керек. Анан бул жерде алып келгенде, бул жерде өкүлчүлүктү шайлабыз дегенде кызык болуп атат. Ар бир айыл өкмөттөн мен жана башында айтып кеттим, бир айылда 1000 шайлоочу бар, экинчи айылда 50 000 шайлоочу бар. Бул туура болбойт. Өкүлчүлүк болгондон кийин ар бир кишинин санына жараша өкүлчүлүк келиш керек. Анан бул жердеги эми 15 000 дедиңер, мен 15 000 дегенде ошондо
бир 900 киши делегат болуп келет деген ойдомун. Алар сессиялык келет, айлык албайт. Булардын баарын караш керек. Жол каржысы кандай болот, аны да карап чыксак болот. Эми бул жердеги жазылып калганда мен карап атам да бул жердеги. Мына делегаттардын ар бир айылдан келет, 30 айылдан 30 миңден ашканы мынча киши келет, 2 делегат дейт. Андай болбойт да. Анда болуп атат бизде бир айыл өкмөттөн 50 миң кишиден 1 киши келет, 1000 киши шайлоочудан 1 киши келет. Андайга болбойт бизде. Ошондуктан коркпостон туруп шайлоо системасын алып келсек, депутаттар менен сүйлөшүүгө толук мүмкүнчүлүк болот. Мына мен ошол жерден айтып келеткем, андан тышкары буларда Бишкек шаарына мынча депутат, Ош шаарына мынча депутат, андан кийин келет, андан кийин Кыргыз эл биринде мындай 30 депутат эл ассамблеясын деп турат. 8 делегат бу союздардан аргандай, маданий союздардан деп атат. Андан кийинки болсо федерациядан деп атат. Анан эң кызыгы акырында келип туруп айтып жазып коюп тур бул жерден 20 делегат Кыргызстандын сыртта жүргөндөр деп атат. Мен жана башында айтып кеткендей бир нерсени айтат элем. Кыргызстандын бюджетин, Кыргыздын ички дүң продукциясынын 70%-ын берип аткан четтеги биздин элдик бу турмуш миграциясындагы кишилер берип атат. 70 70-ке. Мен муну айтканымдын себеби мына мен бир нерсени айтып кетейин. Официалдык түрдө келген боюнча банктар аркылуу эми биз статистикалык жан карайбыз, 2,5 миллиард келип атат деп атат. Биздин бюджетибиз 2 миллиардга деп каралып атат. Мен муну түшүндүрүп берейин дегеним, чечмелеп коеюн дегеним кичине. 2 миллиарддын 500 миллиону аткарылбай турган нерсе. Ал социалдык жактан сөз түрдө камсыз боло турган нерсе эмес ал. Кагазда жазылган. Кагазда жазылып калып атат. 500 миллиондон тышкы карызды төлөйбүз. 1 миллиард Кыргызстандын өзүндө калат. Өзүндө калып, ошол бюджеттик Кыргызстанга каржылоо болуп атат. Ошонун ичинде каржылоо эмне болуп атат бул жерде? Ошонун дагы 70%ы биздин мамлекеттик структураларды каржылоо кетип атат. 30% бул пособие, пенсияга жардам бергендер болуп атат. Бул жерден карап көрсөңүздөр ошондой болгондо 700 миллион болуп калып атабы? 700 миллионду карасаң 2,5 болгондо 2,5 миллиард. Мына ошондо 70% болуп калат. 1 миллиард таза бюджеттен бизге каржылоо кетет. 2,5 миллиард түздөн түз банк аркылуу келип атат. Андан тышкаркы элдердин алып келгени. Көп акча сала албайт, себеби көп акча салса артынан кууп алышы мүмкүн. Бул жака акча салса көбүрөөк салса артынан түшүп банктан алып коюшу мүмкүн. Андай окуялар көп жолу болгон да. Тойду, жакшылык, жаманчылыкты кылабыз дегендин баардыгы чөнтөгүндө алып келет акчаларды. Же ошол жактан машина сатып алып, машина минип келип атышат. Ошентип Кыргызстандын канткенде дагы бюджетине толуктоолорду киргизип аткан сырткы миграция. Анан бизде жаңылыштык кылып биз мигранттардын баардык иш мигранттарын кайтарабыз деген бул туура эмес. Бизде жок дегенде азыр төрөлүү, өнүгүү, өлүмгө караганда төрөлүү бизде көп болуп атат. Ошондуктан бизге өсүп келаткан, жыл сайын өсүп келаткан кадрларга жок дегенде ошолорду иш менен камсыз кылып Кыргызстандан тигилерден акырын тарта баштасак, Кыргызстан өнүгүп кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Эртеге эле мигранттарды алып келгенде кайсы жумушту бере алабыз? Өнүгүүнүн дүң продукциясын карап көрөлү. Мына бизде айтып атат, баардыгын укмуш кылабыз, экспорт кылабыз дейт айыл чарбасы. Эми айыл чарбасын өткөндөгү бүт бар сачилкалык карап көрбөдүкпү? Биз картошкадан башка анча-мынча жашыл жемиштен башка баардыгын Сырттан импорт кылат экенбиз. Биз эмнени экспорт кылабыз? Өзүбүздү камсыз кыла албай атып. Туура, сапаты жакшыдыр. Сапаты начары келсин. Бирок элибиздин келечегин, ден соолугуна карашыбыз керек да. Бул маселелердин баарын карап келгенде, ошончу мен айтып атканым мына курултай маселеси боюнча 20 делегат сырттан аз. Бул жерге жазып коюштур да эми 20 делегат сыртта жашап аткандарын деп. Мен сунушум бар, конституциялык кеңешмедеги сунуштагамын. 15 миң кишиден бирден шайланыш керек. Бул жерде так элдин санын алыш керек. Кыргызстан жашап аткандар, сыртта жашап аткандарында. Американын жараны болсун, Россиянын жараны болсун, Европанын жараны болсун, башка жердин жараны болсо дагы Франциядагыдай дүйнө жүзүндөгү Франциянын ошол жериндеги сенатында, парламентине келгенге, Американын жараны болсо дагы Франциянын туулган, Франциянын патриотумун деген киши өзүн коюп шайланууга укугу бар. Биз дагы аларга толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Мына Америкада биз айталы, 100 миң кыргыз болсо, 15тен болсо ошондо биз беришибиз керек. 6-7 делегатты беришибиз керек. Алардын колунда бар, алардын тили бар. Көз карандысыз Кыргызстанга болуп аткан окуяны, өнүгүүнүн болуп аткан системасын бетке ачык айтып, ошол жерде кандай иштеп атышат, эч кимден коркпой, кандай коркпой сунуштай алат. Россияда иштегендер дагы буларга көз каранды эмес. Россияда миллион жаран бар деп атабыз.
Аларга да беришибиз керек да. Эгер бизде мына 6 миллиондун ичинен 2,5 миллион иштей турган болсо, 1 миллион тентип жүрсө, 50% сыртта экен да. Акча таба турганда, кирешен алып келе тургандар. Мына бизде азыр чиновниктардын баардыгы иштеп аткан баардык жерден карап көрөлү. Булардын баарын алып келгенде туура эмес. Эмне үчүн буларга финансирование биз азайтышыбыз керек. Мына мен башында айтып келаткан, бул жерде айтып келаткандагы мына жердеги сунуштаган нерселердин президенттин тегерегиндегилер президентти ыңтайсыз абалга келтирип коюшту. Ойлонуп иштеш керек, эл менен кеңешиш керек. Бул жердеги квоталарды карап көрсөм, ар бири коом же ошол жерде иштегендер өзү үчүн аракет кылгандай көрүнүп атат. Ошол жерге келип шайланып калыш керек. Жана союз Туризмуна кирип анан отуруп калыш керек. Кыргыз эл биримдиги профсоюздук коомдор, маданий уюмдардан деген баардыгы менен билим берүү боюнча дегенден келип атышат. Эгер татыктуу болсо ар бир жеринде эл сыйлаган киши болсо, мына университетте айтып коелу, студент бар. 220 000 студент бар. Деп бизде статистика берип атат. 240 000 дегенде окуп атам азыр. 15 000ден болсо келгиле. 20 адам болот экен. 20 мыкты интеллигент мугалимдерди жөнөтсүн. Эгер эл тандай турган болсо, ошондуктан биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал каттоосу эмес, паспортубуз каттоосу эмес. Жашап аткан каттоосу боюнча, каерде туруп аткан боюнча, себеп дегенде бизге тышкы, ички миграция өтө азыр бизде турмуш үчүн тынбай ал агым өзгөрүп туруп атат күнүгө. Ошондуктан бул жерге алып келсек, биз абдан жакшы болмок деп атам. Бул биринчиден, экинчиден мен айтып кетип турган нерсем бул жердегинин. Ушул жердеги неметкенде мен президентке жолукканда баардыгына эле сунуштап келетем илгертен баштап. Бизде азыр 10%, 12%га жетпеген мамлекеттик менчик калды. Ушунча отуп аткан, иштеп аткан атка минелер. Биз кимди башкарабыз, эмнени башкарабыз? 10%, 12% мамлекеттик мүлк бар. Менин оюмча бир гана темир жол мамлекеттик толугу менен. 4-5 дагы майда чүйдө мамлекеттер болуш керек. Проекттик институттар же коомдук уюмдар бар. Калганын баардыгы энергетикадагы акционерный. Өнөр жайдын баардыгын кетирдик, айыл чарбасын тараттык. Эмне калды бизде? Ошон үчүн айтканда мен айтып атам бул жердеги. Бул ушунчалык атка минердин саны өсүп атат, айлыгын көбөйтүп атабыз. Булар кимди башкарат? Эмне кылышат? Мен ошон үчүн айтып болчумун. Илгери Советтер Союзундагы дүйнөдөгү нормативдер бар. 1000 кишиге 14 киши жетекчи. 1000 кишиге 14 киши жетекчи. Деген ушундай өзүнчө бир мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер биз алып келип өндүрүштүн структурасындагылар баарын алып келсек, анда ошол 1000 киши болгондо 140 киши, 14% болуп 140 киши болуп калат. Себеби ал жерде мастер деген бар, начальник участка деген бар, директор деген бар, башка бар. Ошолордун баарын алып келсек, башка нерсе болмок. Бизде эми баардыгы менчик кетип калгандан кийин, айрыкча айыл чарбасы өндүрүш кеткенден кийин, ал жерде бир консультативдик кеңеш бере турган, ошо байкап, жакшынакай логистика кылып бере турган, аналитика кылып бере турган кишилер сунуштап, ушул өзүнчө өзүн өзү актай турган, козурашып турган органдар болсо жакшы болмок деген ойдомун. Мына биз азыр алып келдик. 20 жылдан бери билесиңер. 25 жыл болду, 27 жылга, 95 жылдан баштап 97ге чейин биз жерди бөлүштүрүп бүттүк. 25% калган. Ошондо бизде 1 миллион жер болсо, бир 278 000 калганда 206 000, 300 000 калды деп коелу, жер калса. Азыр 300 000 гектар жерди канча бар экенин мына 15-20 жылдан бери тактай албайбыз. Себеп дегенде баардыгы трансформация болуп кеткен, башка болуп кеткен, мамлекеттик ал үлүш резервный фонд бөлүштүрүлбөш керек деген нерсе дагы сыртта калып калды. Ошондуктан мына курултайга келгенде азыр мына саясий партиялардан келип атат. Тыңмын деген атка минер бизнеске чыгып, билими бар кишилер жогорку кеңеш келди. Бирок азыркы жогорку кеңешти карап отурсам, булар ушак айыл Кыргызстанда болуп аткан бир омол төкмөл нерселерди чечип, жакшы маселелерди чечпестен кетип баратышат. Биздики убактыбыз 2-3 элемент калыптыр. Мына курултайдын отчет бере турган эмеси, мааниси чоң болуш керек го. Мен айтат элем, бул жердеги чынын айтканда, өзү ой болгондо бул сунушталганда, курултай ушул өткөн кездеги кандайдыр бир үстүнөн тургузган, Кыргызстандын коопсуздугуна, Кыргызстанга гарантия бере турган бир орган болсо жакшы болмок деген ойдомун. Себеп дегенде аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги таркап, башка органдарда качып кетип кутулуп атат. Бизде ошол кеткенде кайрадан бизде вакуум болуп калат. Ушул вакуум болбош үчүн курултай калып, эл өкүлдөрү келип, ушул 3 бутактын бийлигинен тең отчетун алып,
Бюджет деп атканда жана башында айтып кетпедим. Бюджетти бекитип, бюджеттин отчетун кабыл алганда бардыгы ачык болуп калмак дагы, ордуна келип калмак. Ал тургай президент өзүнүн сөзүндө айткан. Бир эмес, 3-4 жолу айтылат. Эгер курултай ушундай болсо, мен деле бир жолу отчет бергенге даярмын деген. А эгер бул жердеги жазылган боюнча бир жылда келип чогулуп, президент сөзүн угуп кетет. Ал эмне маселе анда? Анда маселе чечилбейт. Анда эч нерсени чечпесе. Эч кандай чечпейт. Эгер маселе чечпесе, анда мындайды куруп, бюджеттен акча бөлүнүп, элди кыйнап, мунун кереги жок. Эгер өкүлчүлүктүү орган кылабыз десек, дүйнө жүзүндөгүндөй, эки палаталуу парламент дегендей, мejlis сенат дегендей кылып коюшубуз керек. Ошондо бул Англияныкына туура келип калмак да. Лордтор чогулат, мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн чечет. Жанагы ар бир айыл өкмөттөн дегендер ошондо сенат сыяктуу болуп калат эле да. Эми ар бир айыл өкмөт деген сөз түрдө биз өкүлчүлүк болгондон кийин санына жараша кылышыбыз керек. Мына биз азыр шайлоодо эле санына карабадыкпы? Бул жерден наразылык чыкпаш керек. Эл канча болсо 15 000 кишиден бир киши келип келе берет. А сыртта жүргөндөрдүн да 15 000 кишиден такташыбыз керек. Биз эмне үчүн ушунча бизде азыр госрегистр деген бар. Айыл өкмөттөр 25-26 киши кылып койдук. Бардыгы ушунча аткаминердин санын көбөйттүк, а биз эмгичи тактай албайбыз. Эмнеге кылып жүрөбүз анда биз? Ушунча элчиликтерди ачтык, ушунчалык консулдук управленияларды ачып атабыз. А биз эмне кылып атабыз? Ошолорго жардам берип, жок дегенде элдин санынын, ким кайда жүргөнүн, ошолорду коргоп, ошолорго элдик башкарууга катышуубузга мүмкүнчүлүк түзүш керек. 1 миллион адам жүрсө, анан жанагынча экономикалык салым кошуп атса, аларда бир нерсе чечиш керек да, жана сыртта жүргөндөр. Сыртта жүргөндөр биздин мамлекеттеги инфляцияны, социалдык катаклизмден сактап атышат. Кыйынчылык болуп атат. Экинчи жагына мына мен айтып кетилем, бул жердеги сиз да журналистсиз, кээ бирде журналисттер карап туруп ушул бир өтө бир кокустан жаманчылык болбосо чукуп чыгып туруп ушуну айтабыз. Жамандайбыз. Элди жамагандагандан, бири-бирибизди жамандагандан кыргыз эл өнүкпөйбүз. Биз жамандаган токтотуп, реалдуу турдо калыс сын пикирди айтып, катуу түз кылып ишке киришибиз керек. Ал журналисттер болобу, маалымат каражаттары болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, чыга калып эле бизде ушундай болуп калды, ушинтип таланып кетти, зордукталып калды, уруп кетти, ата энеси мындай. Эми андан башка деле жетип атат. Дүйнө жүзүндө бүт бардык ушундай бар болуп атат. Жаманы жок эл болбойт деген макал бар. Кемчилиги жок мамлекет болбойт деп. А биз 30 жылдын ичинде өнүгүүбүз канткенде дагы айткан менен болбойт. Биздин жаңы тарыхыбызда өнүгүү бар. Дүйнөгө таанылып атабыз. Көп маселенин атыбыз чыгып атат. Маданияттан, спорттон, кыргыз элибиз бар деп ал тургай дүңгүрөтүп, дүйнө жүзүндө 3 жолу биз төңкөрүш кылдык. Эч качан бул жогорку кеңештерди алып көргөн эмес мындай кылып. Алгандан кийин мамлекеттик система өзгөргөн. Бизде өзгөргөн жок. Ал тургай Америкага өнөкөт болуп калдык. Капитолияны алып койду. Бул ыйык нерсени. Мындай болуп кеткен эмес дүйнө жүзүндө. Ошондуктан бул нерселердин жакшы жактарын карап, мактана бербестен биз кыргыз дебестен токтотуп өзүбүздү алып барып түшүнүктүү болуп, анча-мынча жаман нерселерди жымсалдап, жакшынакай кылып. Эми ор койгон жаман нерсе болсо көрүш керек. Эми ошону сөз түрдө биз жарыялап отуруп алабыз да. Бир жаңылык болсо, 3 күн ушу бир жаманчылык болсо, 3 күн тең ушул жөнүндө жарыялайбыз дагы биз. Мунун туура нерсе эмес. Мамлекеттердин баарында кемчилик бар. Элибиздин жаманы жок элбей жаманы бар. Ошондой болгондо дагы элди алып келип, мына курултай өкүлчүлүгү деген бул делегаттар деген көп нерсени чечет. Ошо анын үстүнө делегат эгер татыктуу иштей албаса, ошол жердеги эле округтан 15 000 кишиден турган кишиден мүмкүнчүлүктү бериш керек. 20% менен ал кишини чакыртып алып, башка татыктуу кишини коюш керек. Ошондо гана биздин мамлекет түшүнөт. Ошол киши ал 15 000 киши шайласа, келип түшүндүрөт. Мамлекетте ушундай биз бюджетти кабыл алдык. Мынандай болот. Биздин ушул мен шайланган 15 000 кишиден турган жерге быйыл эчтеке курулбайт. Сабырдуу кылгыла. Кийинки жыл бизге курулат, мүмкүнчүлүктүү өтө керектүү жерлер болду. Мына 5 жылда ушундайга бар айтабыз. Отчетту алдык. Ушундай татыктуу болбогондорду жоопка тартууга чечим кабыл алдык десе, эл кабыл ала турган. Мыкты дагы бир өзүнчө ортодо калыстыкты көргөзө турган бир орган болот десем жаңылбайт элем. Рахмат чоң сизге. Чындап эле жанагы сырттагы 1 миллион адам эч нерсеге катышпай калып атат. Шайлоо учурунда эч нерсеге катышпай калып атат. А бирок канча салым кошуп атат экономикага. Рахмат. Сизге бизде конокто Алмамбет Матомураимов болду. Мурдагы спикер, мурдагы биринчи вице-премьер, депутат жана министр. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.